Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн аябагандай даамдуу, таттуу болгон пахлаваларды чогуу жасайбыз. Ошондой эле баклава деп дагы айтып жүрөбүз. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Алгач камырын жууруп койсок, ал үчүн бизге бир даана жумурткага бир чымчым тузду кошуп аралаштырып алабыз. Жана үйдүн температурасындагы сүттөн 180 мл кошуп, бир аш кашык каймак же болбосо айрандан кошуп койсок, камырыбыз аябагандай назик болот. Өсүмдүк майынан бир аш кашык жана алма кычкылынан бир аш кашык кошобуз. Бул 6% кычкыл. Жакшылап аралаштырып, 400 грамм унга бир чай кашык разрыхлитель кошуп, экөөнү чогуу ээлеп камырыбызды жууруп баштайбыз. Жууруп алган камырыбыз аябай катуу эмес, ошондой эле колго жабышкан жумшак камыр эмес, орточо жумшактыктагы камыр болуш керек. Эң негизгиси жакшылап бийлеп алышыбыз керек. Бүртүкчөлөрү жок, бирдей тегиз абалга жеткенче. Колго жабышпайт, бирок ушунчалык назик, жумшак камыр болот. Жакшылап бийлеп туруп, салофан баштыкка салып, 20-30 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Негизи андан дагы көбүрөөк тыныктырсак, камырыбыз жакшы болот. 1-2 саат мурун жасап койсоңуз болот. Камырыбыз даяр болду. Эми даяр камыр менен иштегенде ун колдонбойбуз. Камырды ун менен толтурбаш керек. Ошондуктан жүгөрүнүн, картошканын же буудайдын крахмалын колдонобуз. Бир аз крахмалдан сээп, майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. 10 же 12 бөлүкчөгө бөлүп алсаңыз болот. Бардыгын жакшылап тоголоктоп, бетин жаап, дагы бир 15-20 мүнөт тыныктырып коебуз. Ошондой эле бизге сироп керек. Ал үчүн 4 стакан сууга 3 стакан кумшекерди кошобуз. Менин стаканым 200 мл. Жана өтө толтура эмес, чай кашык менен лимон кычкылынан кошуп, же болбосо 1-2 кесим лимон кошуп койсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, кумшекерин эзип, отко коебуз дагы. Кайнап чыккандан кийин ортоңку отко коюп, 20 мүнөттөй кайнатып алабыз. Ал эми 250 грамм ак майды жөн гана эритип алабыз. 350 грамм кадимки эле жаңгакты майдалап алышыбыз керек. Блендердин жардамы менен же болбосо мына ушундай баштыкка салып, өбөлүк менен майдалап чыксаңыз дагы болот. Камырыбыз даяр болгондон кийин кайра эле крахмалды колдонуп, камырыбызды жайып баштайбыз. Аябай жука жайып алышыбыз керек. Бирок камыр өзү жайганга ыңгайлуу, ошондуктан тез эле жайылат. Эң негизгиси аябай жука жайылыш керек.
Жайылган камырыбызга жука кылып жаңгакты себелеп чыгабыз дагы камырды ороп алышыбыз керек. Эгер өлүгүңүз ичке болсо, анда камырды чоңураак жайып өлүккө деле ороп алсаңыз болот. Өлүк меники калың болгондуктан мен мына ушундай түтүкчөгө ороп камырды чыгарып алдым. Эриген майдын бетине жука болуп көөктөрү катуу болуп катып калышы мүмкүн. Аны сөзсүз түрдө алып таштайбыз жана биздин жасаган баклаваларыбыз аябагандай даамдуу болуш үчүн сөзсүз түрдө таза, даамдуу ак майды колдонсок абдан жакшы болот. Духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, болжол менен 45-50 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Андан кийин бетине сиропту куюп, бетин жаап, жок дегенде 10-12 саатка тыныктырып койсок, кумшекерибиз сиңип, жумшарып, өзүнүн даамына келет. Даяр болгондон кийин бетине ошол эле майдаланган жаңгак же болбосо кооз болуш үчүн фисташкаларды майдалап сээп койсок аябагандай кооз жана даамдуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.